Салам достор, биз сиздерге убада бергенибиздей бүгүнкү сабагыбыз мезгилдер жөнүндө болмокчу. Бүгүнкү сабагыбызда ошол мезгилдерге тиешелүү бир нече түшүнүктөр жөнүндө маалымат ала аласыздар. Мисалы белгилүү болгондой 4 мезгил бар. Кыргыз тилинде бул мезгилдер кандай аталат? Кыргыз тилинде сиздер экранда көрүп турганыңыздардай бул жаз мезгили, жай мезгили, күз мезгили жана кыш мезгили. Жаз, жай, күз, кыш. Мына ушул мезгилдер жөнүндө бүгүнкү сабагыбызда биз сиздерге кененирээк маалымат беребиз. Мисалы, Камила 18 жашта. Салам, менин атым Камила. Мага жаз мезгили аябай жагат. Жазында бардык бак дарактар гүлүн ачып, айлана чөйрө жашыл түскө боелот. Тоолордун этегинде байчечекей гүлү гүлдөп, келгин куштардын сайраган үнү угулат. Көпөлөктөр гүлдөн гүлгө конушуп, жерди жарып чыккан көк чөптөрдүн жыты мурунуңду кытыгылайт. Гүлнур 17 жашта. Менин атым Гүлнур. Мен 17 жаштамын. Мага жай айы абдан жагат. Ал анткени биз бул мезгилде жай кыйсалууга чыгабыз. Жайында мен ата энем менен бирге ысык көлгө барып эс алам. Мага ысык көл абдан жагат. Мындан сырткары айылга барып, чоң ата, чоң энемдин жанында жайкы жумуштарга жардам берем. Санира Бига 19 жашта. Салам достор. Бул мен Санира Бига. Мага күз айы аябай жагат. Себеби күзүндө бардык мөмө жемиштер бышып, токчулуктун, кырманды чогултуунун мезгили болот. Мен күз айында апам менен бирге кышка камылга көрүп, түрдүү салат, кыямдарды даярдаймын. Анан да мага жерге түшкөн жалбырактарды аралап баскан абдан жагат. Башта биз биринчи сабагыбызда айтып кеткендей, бул жерде кыям, варенье. Бул дарак, бул дарактын бутагы, бул жалбырактары. Ал эми жалбырактардын түстөрүнө тиешелүү болгон түшүнүктөрдүн баарын биз кийинки алдыдагы сабагыбызда түстөр деген темада маалымат беребиз. Айжамал 17 жашта. Тааныша кетейин, менин атым Айжамал. Мен 17 жаштамын. Мага 4 мезгилдин арасынан кыш мезгили абдан жагат. Себеби айлана чөйрөнүн баары аппак болуп, таза абада эс аласың. Мен кыш мезгилинде досторум менен жылгаяк тээп, кардан аяз ата жасаганды жакшы көрөм. Силер да мен сыяктуу кыш мезгилин жакшы көрөсүңөр деп ойлоймун. Мынакей көрдүңүздөр, бизде жогоруда Айжамал, Санира Бига, Гүлнур, Камила деген каармандарыбыз 4 мезгил жөнүндө өздөрүнүн ой пикирлерин айтышты. Тагыраак айтып кете турган болсок, жаз, жай, күз, кыш мезгилдери жөнүндө бир нече маалыматтарды берип кетти. Урматтуу биздин баракчанын катталуучулары, учурдан пайдаланып, биздин баракчага катталып, сунуштарыңыздар болсо комментарийге калтырып кетиңиздер. Эгерде менин дарегиме кандайдыр бир суроолор же сунуштар боло турган болсо, анда колуңузда турган уюлдук телефонду алып, WhatsApp тиркемеси аркылуу 0779 74 86 93 кыска номерине билдирүү калтырсаңыздар болот. Биз сиздер менен коштошобуз. Биздин кийинки сабагыбыз, 8-чи сабагыбыз, тагыраак айтканда аба ырайы деген темада болот. Эгерде аба ырайы жөнүндө кызыктуу маалыматтарды билип алайын, кыргыз тилинде аба ырайына байланыштуу түшүнүктөр кандай аталат деп турган болсоңуз, анда биз сиздерди 8-чи сабагыбызга чакырабыз. Кайрадан амандашканча аман туруңуздар, бар болуңуздар, көрүшкөнчө.